мигранттар үчүн кандай шарттар түзүп бересиздер? Алар үчүн кандай жеңилдиктер болот? Ушул укугун коргоо боюнча түшүндүм мен. көңүл бурасыздарбы дейм. Бүгүн мигранттарды алып келип, бардыгын алып келебиз деген бул өтө кыйынчылык түзөт. Муну ачык айкын айтыш керек. Канчалык бизде жумушчу место түзүлүп, алардын айлыгы Россияга караганда ошол хотя бы ошол деңгээлде ала турган болсо, анда келе башташат. Бирок аны биз тез аранын ичинде жасаш бул кыйын. Ушул мезгилде миллиондон ашык биздин мигранттар жүрөбү. Биздин экономиканы сактаганга салымын кошуп атабы, элибизди багып атабы. Биз андай болсо могул жерде 14-15 министрликти кармабай, бир күчтүү министрликтин негизги составы Россия менен барып сүйлөшүп, кайсы мамлекетте көбүрөөк болсо ошол жерлерге ушул мигранттарды коргогон, ошолорго бир шарт түзүп берген, алардын укугун, алардын кандайдыр жумушка орнотуу жана башка ушундай бир министрлик түзүлүш керек. Ошол жерде барып иштеш керек. Себеби биздин бүгүн канча миңден ашык жарандарыбыз түрмөдө отурат Россияда. Алардын укугун коргогон эч ким жок. Мүмкүн кээ биркиси билбестиктен түшүп калгандыр. Андан тышкары биздин жарандарыбыз балоо таштоо деген пайда болду. Төрөп, ал аны жаман көргөндөн таштаган жок. Ал аргасыздан, бага албагандыктан, ошол жерде ата энеси жок жүрүп, же ушундай бир көзөмөл болбогондуктан, ошол балдарды биз алып келишибиз керек. Ал биздин келечегибиз, генофонубуз. Ушул тармакта медицина боюнча бул жерде эмес, ошол жерде мигранттарды медициналык жактан толук камсыздоо жок. Көрүнгөн жерге барып акча берет, же болбосо частныйга берет, ар кандай болуп атат. Ушул алардын ден соолугун, окуусун, юридикалык жактан мындай сактоосун биз көзөмөлгө алыш үчүн канча акча кетпесин, ошол шаарларга алып барып курушубуз керек. Ушундай бир алардын көзөмөлдөгөн, аларга шарт түзгөн, алардын келечегин ойлогон бир министрлик түзүп, ошолорду алып барып отургузуп иштетпесек, анда биз келечегибизде аларыбыз кайтып келиши кыйыныраак болуп калат. Рахмат, сизге эркин микрофон берели. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы ушул аягына келип жетип калды. Элге жалпы ушул шайлоочуларга кайрылуңуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу шайлоочулар, Кудайым буйруса, мына бир айлык агитация жүргүзүү мөөнөтү дагы жакындап калды. 3 күндөн кийин шайлоо болот. Мен бардыгыңыздарды чакырат элем. Жүрөгүңүздөр менен ар бир партиянын программасын карап көрүп, ошонун списогундагы талапкерлердин ар бири менен таанышып, жүрөгүңүздөр менен же жердешчиликке, же тууганчылдыкка, ушул окшогон нерселерге, же акчага, же болбогон нерсеге, жылуу сөздөргө, сулуу сөздөргө алданбастан татыктууну шайлайсыздар деген менде чоң үмүт. Мен сиздерди чакырып кетет элем. 28 ноябрда эрте менен саат 8ден баштап кечки саат 8ге чейин убактыңыздарды таап, шайлоо укугуңуздарды бардыгыңыздар колдонуп, номер 10 Азаттык партиясын колдоп берет деп терең ишеничтемин. Мен ушуга сиздерди чакырат элем. Ар бир адамдын өзүнүн тандоосу болот. Тандап атканда сөзсүз түрдө келечекти, бала чаканын келечегин, мамлекеттин келечегин ойлоп туруп татыктууга добуш бересиздер деген мен чоң үмүттөмүн. Бардыгыңыздарга ден соолук, аманчылык, мамлекетибиз аман эсен болсун. Бөйдө кырсыктан Кудайым сактасын бизди. Шайлоо майрамдуу маанайда элдин каалоо тилеги менен шайлай турган ушундай бир жакшы шайлоо болушуна мен чакырат элем, ушуга ишенет элем. Рахмат сиздерге. Рахмат. Бизге келип бергениңизге сизге терең ыраазычылык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн эсиңиздерге сала турган болсом, бүгүн бизде конокто Азаттык демократиялык партиясынан жогорку кеңешке талапкер Ахматбек Келдибеков болду. Ал эми сиздер бул берүүнү социалдык баракчаларыбыздан көрсөңүздөр болот. Дареги экранда көрсөтүлгөн. Ал эми берүүнү мен Даткабек Шабданбек уулу алып бардым. Эсен туруңуздар. Рахмат. Мыйзам бардыгыбыз үчүн бирдей. Ахматбек Келдибеков 15 номер. Азаттык демократиялык партиясы 10 номер.